Medical Amir заманбап жабдуулар менен жабдылган медициналык борбор. Биздин борбордон сизге керектүү дарыгерлердин баарын таба аласыздар. Ар кандай ооруларга карата анализ тапшырып, дарылансаңыз болот. Бизде үй бүлөлүк дарыгер, хирург, гинеколог, проктолог, травматолог, невролог, стоматолог, педиатр, терапевт, пластикалык хирург, флеболог, уролог, дерматолог, аллерголог, лор, ошондой эле клиникада геморрой, сүннөткө отургузуу, паховая грыжа жана пластикалык операциялар жасалат. Бала күтүп жаткан энелерди көзөмөлгө алабыз. Бүт ооруларга жана кош бойлуулук боюнча УЗИ өтө аласыздар. Биздин дарек метро Мариино, Новочеркасский бульвар 51. Метродон болгону 2 минуталык жол. Байланыш телефондору +7 905 752 42 84. +7 967 108 40 84. Ооруга асыл мекендеш. Орус бийлиги киши жеген үчүн соттолгон жаранды Украинадагы согушка жибергени аныкталды. Кеминде 4 кишини өлтүргөн үчүн айыпталып, каннибализм боюнча 22 жылга соттолгон Сахалин облусунун тургуну Денис Горин Украинадагы согушка аттанганы маалым болду. Бул тууралуу Сахалин против войны телеграм-каналы жазды. Ушул тапта Горин орточо деңгээлдеги жаракат алып, түштүк Сахалиндеги ооруканада жатканын көйлөрдүн бири Сибирь Реали сайтына билдирген. Горин 2003 жылы адам өлтүрүү жана мыкаачылык беренелер менен 10 жылга кесилген. 7 жылдан кийин үлгүлүү тартип үчүн шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыгарылган. 2012 жылы бир тууганы Евгений Горин менен адам өлтүрүүгө айыпталып камалган. Ошол эле жылы анын колунан 4 киши өлгөнү маалым болгон. Тергөөнүн версиясына караганда ал 2010 жылы бир адамды өлтүрүп, этин жеген. Анда Горин 22 жылга кесилген. Бир ай мурда Гориндин социалдык тармактардагы баракчасына Z деген жазуусу бар аскердик форма кийип турган сүрөтү жарыяланган. Украинада согуш башталгандан бери Орусия оор кылмыш үчүн соттолгондорду да бошотуп, фронтко жөнөтүп келет. Алардын колунан каза тапкандардын жакындары буга каршы ар кандай акцияларды өткөргөнү менен эч кандай жыйынтык чыга элек. Журналисттердин эсебинде Орусиянын президенти Владимир Путин адам өлтүргөн үчүн соттолгон 17 кишиге ырайым берген. Алардын баары Украинадагы согушка катышып, үйлөрүнө кайткан. Айрымдары жаңы кылмыштарды жасаганы да маалым болгон. Булак Азаттык. Ага эмне кереги бар? Ташиев Көлбаевдин апасы унаанын документтерин бербей жатканын айтты. Бүгүн 23 ноябрда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Эрулан Кокулов маркум Кримтөбөл Камче Көлбаевдин унаалары эмне болорун УКМК төрагасы Камчеик Ташиевден сурады. Ташиев өз сөзүндө Көлбаевдин 60тан ашык унасы алынганын, алардын кээ бирлеринин документтери жок экенин айтты. Камче Көлбаевдин 60тан ашык унасы алынды. Ошонун 6 унасынын документтери такталып, мүлк фонуна өттү. Алар сатып жатышат. Калган көптөгөн уналарын үйүнөн, офистеринен, пансионаттардан алып чыгып жатабыз. Кээ бир уналарынын документтери жок. Кээ бир уналарын таштап коюп качып кетишкен. Көлбаевдин өзүнө эле эмес, мүчөлөрүнө, үй бүлөсүнө жана башкасына, апасына бир нече уналар катталган. Апасына 5-6 брондолгон унаанын эмне кереги бар? Апасы ооруп жатып, документтерин бербей жатат. Калган уналардын баарын соттун чечими менен алабыз. Бир дагы унасы көчөдө калбайт. 3 кызы 3 BMW сурат эле берген жокпуз. Жөнөкөй уналарда жүргүлө деп, аялына бир унааны бердик, деди Ташиев. Булак Суперкежи. Чүйдө 23 жаштагы жаран жездесинин башын балка менен жара чапканга шектелүүдө. Чүй облусунун Москва районунда ден соолукка залал келтирүүгө шектүү кармалды. Бул тууралуу Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда, ушул жылдын 25 октябрында кайны жезде ортосунда чыр чыгып, кайниси жездесинин башына балка менен чапкан. Анын кесепетинен жабырлануучу оор жаракат алган. Бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин ден соолукка оор залал келтирүү негизинде кылмыш иши козголуп, Москва райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү жаран кармалды. Учурда тергөө иштери уланууда. Булак Суперкежи. 600дөн ашуун адам абактан чыгышы мүмкүн мунапыс берүү мыйзамы 3-чү окууда жактырылды. Бүгүн 23 ноябрдагы Жогорку кеңештин жыйынында абакта отурган жана сыртынан кесилген адамдарга мунапыс берүү тууралуу мыйзам долбоору 3-чү окууда жактырылды. Ага эми президент
кол коюусу зарыл. Мыйзам долбоорун депутат Жусупбек Коргонбай уулу демилгелеген. Анын айтымында мунапыс 600дөн ашуун соттолуучуга колдонулушу мүмкүн. Талкуу маалында башкы прокурордун орун басары Үмүткан Коңкубаева зордуктоо боюнча камалгандардын жазасы жеңилдетилбей турганын белгиледи. Мыйзам долбоору менен анча оор эмес жана оор кылмыштар үчүн соттолгон төмөнкү адамдарды эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазадан бошотуу сунушталат. 60 жаштан ашкан эркектерди жана ошондой эле 55 жаштан ашкан аялдарды. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү, биринчи жана экинчи топтогу майыптыгы бар адамдарды. Жашы жетелик 2ден кем эмес балдары же ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү, 1 жана 2 топтогу майып балдары бар үй бүлөдөгү жалгыз багуучу болуп саналган адамдарды. Муну менен катар анча оор эмес кылмыштарды биринчи жолу жасаган адамдарды, жалгыз бой эне болуп саналган аялдарды, көп балалуу аялдарды ушул мыйзам күчүнө кирген күнгө карата жазасынын өтөлбөгөн бөлүгү 1 жылдан аз мөөнөттү түзгөн аялдарды жана жашы жетелектерди бошотуу сунушталат. Мунапыс берүү долбоору Конституциянын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына жана адам укуктарынын жалпыга таанылган декларациясынын 75 жылдыгына байланыштуу иштелип чыккан. Булак супер кежи. Өзбекстандын Кокон шаарында жубайлар иске уланып каза болду. Бул тууралуу өлкөнүн башкы прокуратурасынын басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда 21 ноябрда 51 жаштагы үйеси менен анын 49 жаштагы жубайынын сөөгү уктоочу бөлмөдө табылган. Ооруканадан берилген болжолдуу корутундуда алардын өлүмүнө иске уулануу себеп болгону жазылган. Бул факты боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалып, тергөө иштери башталды. Булак Назар Ньюс кежи.